Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Күндөрдүн биринде орозо күнүндө Абдурахман ибн Авфка ушунчалык жакшы тамак алып келинет. Анан тамак карап отуруп Абдурахман ибн Авф: "Бул кимге?" дейт да. "Сизге, урматтуу Алланын сүйгөн кулу, пайгамбарыбыздын сүйүктүү досторунун бири" деп жанагы кишилер эме беришет да. Анан дегенде жана Абдурахман ибн Авф жана тамак карап отуруп ушунчалык ыйлайт да. Ыйлайт анан таң калышат. "Эмне ыйлап жатасыз?" десе, "Мен азыр Мусаб ибн Умайрды илестеп ыйлап жатамын" дейт да. Себеп дегенде ошол Мусаб ибн Умайр ушунчалык сулуу, ушунчалык Аллах берген кереметтүү жигит болгон да, ушунчалык байлыгы бай болгон, өтө бай болгон, байдын баласы болгон. Меккедеги эң алдындагы мен деген жигиттердин бири болгон да. Ата энеси да бай болгон, эми жахил болгон да. Анан эң сулуу жигиттерден болгон. Ошол бардык дүйнөсүнү кечип Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенде, пайгамбарыбызды эргешип, пайгамбарыбыздын атынан мусулман болуп кеткенде ата энеси баласын кетип жиберишет да. "Эгер сен Мухаммад менен кетсең, биз сени бала дебейбиз, биз сени кечебиз" дейт. "Ошондо да сага эч нерсе бербейбиз" дегенде да "Макул" дейт. "Мага Аллах жана анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жетиштүү" деп үйүнөн кетип калат. Ошондон анан пайгамбарыбыз барганча Меккеден ал Мадинага пайгамбарыбыз менен биринчи кетет. Жана пайгамбарыбыз тууралуу ошо Мадина калкына кабар берип, ушундай Мухаммад деген пайгамбар чыкты деп, ошол пайгамбар тууралуу аларга дин тууралуу жеткирип даават кылган да. Анан пайгамбарыбыз барганча ошо Мадинаны даярдап, ошол жерде Мадинанын калкын ошол пайгамбарыбыздын келишине күттүрүп, ошол калкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келишине ошондой күтүп алган эң пайгамбарыбызга жакын сахабалардын бири болгон. Ошол өлгөндө дейт, кепенге мата таппай калганбыз дейт да. Бутуна тартсак башына жетпейт, башына жетсек бутуна тартпайт дейт. Эми азыр бизди карагылачы дейт. Ушунчалык бизди мал дүйнө бизди ушунчалык каптап калды деп, анан чыгаргыла бул тамакты деп чыгартып салат дагы. Өзү ошол курма менен гана оозун ачып ошол жерден кеткен экен да. Эми азыр биздин убагыбыздагы дарларды караңыздар, кандай биринчи, экинчи, жада калса үчүнчүсү, анан артып калса үйүбүзгө чейин пакет кылып салып кетти. Анан эми сал деп баргандан кийин аны ким жейт? Анын бүдөгүлөр деле жебейт да. Мындай карап келсеңчи, бирөөдөн арткан тамакты ишет, биринчиден, экинчиден, жанагы пакетке салып кафелерден көтөрүп кетишет. Анын мындай аралашып калат, печеньясы менен конфет аралаш, курмасы аралаш, дасторконун үстү баары аралаш да, салаты деле башкасы деле. Ал жөн эле ысырапкерчилик да. Ошон үчүн Алла таала бизди кечирсин, баарыбыздын ушул туткан орозобуз кабыл кылсын. Ошол азанда Аллах тааланын мээримин алып, ар бир амалыбыздан өзү ыраазы болсун.